Чындыгында жогоруда биздин коллегаларыбыз айтып кетти да, туура айтып кетти. Сентябрь айында биз элчилик менен баарлашканбыз. Баарлашканда чындыгында бизге штат жетишпейт деп айткан. Ошондо ушул жерде мен сунуштагам. Эң азы 10 штат кылалы деп. Ошо менин сунушум менен өттү да ошол. Бирок ушул күнгө чейин мен кесиптештерим туура айтат, эмне үчүн ушул күнгө чейин ишке ашкан жок ошол. Эми өзүңөр билесиңер, биздин Москвада чындыгында миллионго жакын, миллион тегерегинде биздин ошол жакта жердештерибиз жүрөт. Мигранттарыбыз бар. Эми 1 миллион адамга 10 адам аз да, негизи мындай караганда. А болгон 2-3 юристибиз бар экен. 4 милиционерибиз бар экен. Болгону. Эми чындыгында биз көбөйтүшүбүз керек да. Жылына Россиядан 2 миллиард доллардан ашык акча келет бизге. 2 миллиард 300 миллион доллар келет жылына. Улуттук банктын берген маалыматы боюнча. Эми ошончо акча келип жаткандан кийин биздин мигранттардан чындыгында ошолордун эсебинде биз кыргыз элинин бир 50-60% жашайт да. Анан ошолордун укугун биз бул жактан коргой албай атабыз. Чындыгында мисалы кече эле бизге кайрылды, Грузия боюнча кайрылды. Биз элчиликке чалсак, штаттын адамдары жок, жетишпей өзү чуркап бүтүрүштү да. Ушундай маселелер болуп калат экен, көптөгөн көйгөйлөр болуп калат экен. Ошого сиздер ошону бат-баттан иштешиңер керек да. Чындыгында маалыматыңар да жок экен. Миграция министринин орун басарынын бул баяндамачынын сөзүнө мисалы мен толук түшүнгөн жокмун. Толук мен түшүнгөн жокмун. А биздин берген коллегалардын суроосуна бул түшүнгөн жок. Мен айтат элем да, урматтуу төрага, бул жерге мына түшүнгөн, так жооп бере турган министрликтин орун басарлары же өздөрү келсе. Себеби биз берген сурообузга так жооп алышыбыз керек да. Мен сизге түшүндүрө албай атам. Мен бул жерде айтып койсом болбой калат, расмий болуп калат деген сөздү коюшубуз керек да биз. Бул жер эмне? Бул жер жогорку кеңеш. Ушул жерде айтылышы, ушул жерде чечилиш керек. Бардык маселелер. Анан силер өзүңөрчө эмне чечесиңер тияка барып алып. Айтпайсыңар, биздин берген сунуштарга жооп бергиле. Жооп бере албасаңар эмне үчүн келдиңиздер анда? Мен бул жерде азыр отуруп, өзүмөн өзүм мындай башкача абалда калдым да. Сиздер же бул жерде биздерди мындай депутаттарды мындай кенебей келдиңиздерби же даярдыгыңыздар жокпу? Урматтуу төрага, Улан Бердибаевич, азыркы ушул каралып жаткан маселенин акырына токтомо киргизип койлу. Тышкы иштер министринин орун басары жана миграция министринин орун басарынын экөөнү тең ушул керек болсо жумуш орду каралыш керек. Менин сунушум ошол. Түшүнгөн жокпуз. Бул жерде айтып койсок болбойт дейт бирisi. Экинчиси мен түшүндүрө албадым дейт. Жана ошондой эле бул маселени кийинки жумада караганга мен сунуш берем. Рахмат. Эми ар нерсени айткан менен чечилбейт экен. Түшүнбөй калдык деп биздин коллегалар айтат. Билбейм, түшүнбөй туруп эле колдоп койбосо. Ошон үчүн азыр добушка коюңуз, менин сунушум. Рахмат.